Номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Силер менен башталгыч класснын мугалими Туруз кызы Жазгүл. Эмесе бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштоодо жагымдуу маанай түзүп алсак. Кана балдар, өзүңөрдүн мээримдүү, сүйкүмдүү көздөрүңөр менен бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Эмесе бүгүнкү сабагыбызга алтындай болгон эрежени кабыл алабыз. Кырдаалга жараша колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Телесабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Атам сүйлөйт, мол токоч, таалай ушул бул чындык. Кыйын турду, көктөн түшө калган жок. Биз ал үчүн салгылаштык кырчылдык. Керек кезде жанды бердик арман жок. Окко тостук, калбыр болду көкүрөк. Эмекинче кайрылбайбыз ал жакка. Бирок бизден даңкты кимдер өчүрөт. Өчпөс тарых болуп калды тарыхта. Кымбаттуу окуучулар, өзүңөр көрүп тургандай, мен айтып өткөн ушул ырсаптары эмнеге арналгандыгын өзүңөр байкап тургандай. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы Улуу жеңиш күнүнө 75 жыл. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын максаты менен таанышып алсак. 9 май Улуу жеңиш күнү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар, эске сактооңор өнүгөт. Согушка катышкан ардагер аталарды сыйлоого, урматтоого тарбияланасыңар. Балдар, силер билесиңерби? Улуу жеңишти биз жыл сайын 9 майда белгилеп келебиз. Мына быйыл болсо 2020 жылдын 9 майында да Улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилеген турабыз. Эмне себептен 1941 жылдан 1945 жылга чейинки согушту ата мекендик согуш деп атап коюшканын билесиңерби? Анткени бул жылдары Совет эли Германияга жана анын союздаштарына каршы ата мекенинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшүшкөн. Ошол себептен улам Улуу ата мекендик согуш деп аталып калган. Совет элине 1941 жылы 22 июндун түнкү 3 саат 10 мүнөтүндө согуш башталгандыгы жөнүндө маалымат келет. Согуш жылдары кыргыз эли кандай эрдиктерди көрсөткөндүгү жөнүндөгү маалыматты кунт коюп угабыз. 9 май бир эле кыргыз эли эмес, жалпы Совет элдери үчүн улуу майрам. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамдан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң кайгылуу улуу ата мекендик согушта жеңген күнү. Согуш учурунда кыргыз элинен аскерге 365 миңден ашык адам аттанган. Алардын 1000ге жакыны аял кишилер болгон. Балдар, биздин дагы кыргыз эли согуш жылдарында башынан оор күндөрдү өткөрүшкөн. Кыргызстандын жеңил өнөр жайлары Советтик армияга көп сандагы кийим-кечилерди,
миллиондогон банка консерваларды, көп өлчөмдүү кант, тамеки, дагы башка көп азык-түлүктөрдү жөнөтүп турушкан. Кыргызстандын жеңил өнөр жайлары Советтик армияга көп сандагы кийим-кечилерди, миллиондогон банка консерваларды, көп өлчөмдүү кант, тамеки, дагы башка азык-түлүктөрдү жөнөтүп турушкан. Согушка кеткендердин ордуна аялдар, өспүрүм балдар, чоң ата, чоң энелерибиз, согуштун жана эмгектин майыптары күнү-түнү иштешкен. Кыргыздардан согушка кеткен аскерлерден 160 000 жоокерлер курман болгон. Биздин аскерлерибиз Кыргыздардан согушка кеткен аскерлерден 160 000 аскерлер курман болгон. Биздин аскерлерибиз жеңишке жетүү үчүн чоң эрдиктерди жасашкан. Согуштагы эрдиктери үчүн биздин 150 000 кыргызстандык жоокерибиз орден медалдар менен сыйланышкан. 76 жоокерибиз Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. 29 жоокер даңк ордени менен сыйланышкан. Карагылачы балдар, биздин кыргыз элибиз да согуш учурунда кандай эрдиктерди көрсөтүшкөн. Ошентип, фашисттик Германияны жеңүүдө, тынчтыкты орнотууда биздин аскерлерибиздин жана тылдагы эмгекчилерибиздин да салымы зор болуп, тарых барактарына жазылып калган. Кыргыз элинин көптөгөн баатырлары журтумдун келечеги деп канын төктү. Кээ бирлери дайынсыз жоголду. Согушта тайманбастык менен эрдик көрсөткөн баатыр аталарыбызды атап өтөйүн. Алар Панфилов Иван Васильевич, Чолпонбай Төлөбердиев, Дайыр Асанов, Дүйшөнкул Шопоков жана башкалар. Бул баатырлардын арасында биз жашаган айылдан барган баатыр аталарыбыз да жок эмес. Биздин Кызыл Уран айылынан да 198 аскер барып, алардын 70ден ашыгы кайткан эмес. Ошентип 1945 жылдын 9 майында Москва убактысы боюнча 21 саат 50 мүнөттө дүйнө жүзүнө бүткүл союздук радионун диктору Игорь Борисович Левитан улуу жеңиште шаттана, көңүл буруңуздар, Москва сүйлөйт. 1945 жылдын 8 майында Берлинде Германиялык жогорку комендантчылыктын өкүлү менен тыңк этпестен багынгандыгы жөнүндөгү актыга кол коюлду. Улуу ата мекендик согушта Совет эли немистик, фашисттик баскынчыларга болгон күрөшү жеңиш менен аяктады. Германиянын бүтүндөй ташталганы чыкты. Түбөлүк даңк. Биздин элибиздин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп, өмүрүн кыйышкан баатырлар, деңиз флотунун жоокерлери жашасын деп жар салат. Согуш учурунда Левитандын үнү менен ойгонуп, Левитандын айткан кабарлары менен укташкан көп улуттуу баатырлар Совет эли кубанычтын кучагына батышат. Шаңдуу ырлар, шайыр күүлөр таңшыйт. Ошентип Советтик армияга кол куушуруп, түбөлүккө башын ийди. 9 майдын күнү тарыхта жеңиш күнү деп кала берди. Ооба. Ушул маалыматты укканда баарыбыздын көңүлүбүз көтөрүлөт. Бирок бул жеңиштин артында канчалаган адамдын өмүрү, жаны, каны,
мээнети бар дейсиң. Ошол жылдары кандай татаал жылдар өткөнүн элестете алабызбы? Мекен үчүн, эл жер үчүн биз дагы жан аябай кызмат кыла алабызбы? Бүгүнкү улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткизер деген эскерүүчү күн. Жеңиштин таттуу даамын таткан күндөн бери канчалаган суулар акты, канчалаган жылдар өттү. Ар бир жылы кутман ардагерлерибизди көрүп, согуш апаатын өз ооздорунан угуп, алар менен чогуу жеңиш күндү белгилеп келе жатканыбыз биз үчүн улуу сыймык. Анткени барган сайын алардын саны азайып барат. Биз аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпаганбыз. Гүлдөгөн эркин өлкөлөрдө жашаганыбыз үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Ушуну менен бүгүнкү тарбиялык саатыбыз соңуна чыкты. Эмесе кезекте тапшырмага берсек. Үй тапшырмага жеңиш күнүнө арналган ыр саптарынан жаттап келүү. Эмесе кийинки видео сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.